Audio Jungle. Саламатсыңарбы? 8 класстар үчүн информатика сабагы. Бул сабак Сорош Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган информатика 7-9 класстар үчүн окуу китебинин негизинде даярдалды. Авторлору Цыболина, Самыкбаева, Беляев, Осипова жана Мамбет Акунов. 4 бөлүм компьютердик тармактар жана интернет. Сабактын темасы компьютердик тармактар. Сабакка киришүүдөн мурда окуу китебиндеги шарттуу белгилер менен таанышып кетсек. Эсиңе тут, маанилүү маалымат, аны жакшы эстеп калуу керек. Бул кызыктуу, тема боюнча кошумча маалыматтар. Аныктама, жатка билүү керек болгон теориялык маалыматтар. Суроолор жана тапшырмалар. Окуу китебинин түшүндүрүүчү текстинде өзүн өзү текшерүү үчүн. Ал эми компьютердик практикум, компьютерди өз алдынча аткаруу үчүн тапшырмалар. Дүйнөдө тармактардын тармагы бар, кызыктын баары анда бар. Адамдын баарын азгырган, ал тармак бүт ааламды батырган. Бул эмне деген тармак? Ойлонсок жообу табылат. Ал тармак интернет деп аталат. Демек, балдар, бүгүнкү темабыз интернет менен иштөө. Төмөнгүлөрдү эстеп калуу керек. Локалдык тармак өзүнө бир нече компьютерлерди бириктирет жана колдонуучуларга компьютердин ресурстарын, ошондой эле тармакка кошулган перифериялык түзүлүштөрдү бирге колдонууга мүмкүндүк берет. Глобалдык тармак бул алыскы аралыктарда компьютерлерди бириктирүү. Регионалдык тармак бул бир региондун ичиндеги компьютерлерди байланыштыруу жолу. Корпоративдик тармак бул бир уюмдун ичиндеги компьютерлерди бириктирүү. Интернет бул көптөгөн локалдык жана корпоративдик тармактарды бириктирип, ошондой эле миллиондогон компьютерлерди ичине камтыган глобалдуу тармак. 1965-жылы АКШнын коргоо министри аскер адистеринин маалымат алмашуусу үчүн кызмат кылган ARPANET тармагын иштеп чыгышкан. 1986-жылга 6 суперкомпьютердик борборду бириктирүү үчүн таяныч тармак түзүлгөн. Локалдык иштөө принциби. Каналдарды туташтыруу, маалыматты берүү үчүн туруктуу физикалык канал. Пакеттерди туташтыруу, маалыматты берүү үчүн билдирүү фрагменттерге бөлүнөт. Ар бири-бирине көз карандысыз тармак аркылуу берилет. Пакеттерди туура багытка бурган түйүндөр бар. Интернеттеги белгилүү бир компьютер менен байланышуу үчүн анын уникалдуу интернет дарегин билишиңиз керек. Тармактагы компьютердин дареги 2 форматка ээ: IP дарек жана DNS дарек. IP дарек бул интернет тармагына кошулган ар бир түзүлүшкө ыйгарылган атайын номер. DNS бул сайттын аттарын IP дарекке которуучу сервис. URL бул сайттын универсалдуу көрсөткүчү, эстеп калууга жеңил дарек. Интернет бири-бири менен жалпы тармак аркылуу биригишкен компьютерлердин жана серверлердин группасы. World Wide Web кыскартылышы 3W. Бул эң популярдуу интернет кызматы. Ал дүйнөлүк желе деп аталат. World Wide Web кызматы веб-документтер, же жөнөкөй айтканда веб-баракчалар деп аталган электрондук документтердин өзгөчө түрүнө мүмкүнчүлүк берүү үчүн иштелип чыккан. Эми ушул интернет тармактары жөнүндө кызыктуу маалымат. IP даректерди домендик аттарга өзгөртүп түзүү үчүн атайын DNS серверлери колдонулат. Бул серверлер домендик аттардын IP даректер менен дал келген атайын таблицаларын сакташат. Суроо талап боюнча алар домендик аттарды IP даректерге жана тескерисинче IP даректерди домендик атка өзгөртүп түзө алышат. Домендик аттарды биз браузерлерге веб-барактарды табуу үчүн киргизебиз. Алар URL деп да аталышат. Интернеттеги ар бир веб-документтин, жада калса мындай документке киргизилген ар бир объектинин өзүнүн уникалдуу дареги бар. Бул бирдиктүү ресурстук локатор, же кыскача URL деп аталат. Бул дарекке кайрылып, документти ошол жерде сактоого болот. Документ URL
3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүктө бул ресурска жетүү үчүн колдонулган протоколдун аталышы камтылган. Дүйнөлүк теле кызматы үчүн бул Hypertext Transfer Protocol HTTP протоколдун аталышы калган даректен чекит жана эки кыйык менен бөлүнөт. Ал эми серверлер деген бул берилиштерди жөнөтүп жана суроо талаптарга жооп берип турган кубаттуу компьютерлер. Оптикалык кабель бул маалыматты берүү үчүн жарык колдонулган атайын кабелдер. Wi-Fi бул берүү радио толкундарды колдонуп санариптик сигналды берүү ыкмасы. DSL бул телефондук же телевизиондук кабелди колдонуп маалыматты берүү ыкмасы. Wi-Fi тармагынын артыкчылыктары: өткөргүч чубалгыларынын жоктугу, тармактагы маалымат алмашуу радиоканал аркылуу жүргүзүлөт. Өткөргүч чубалгыларды орнотуу мүмкүн болбогон жерлерде, мисалы көргөзмөлөрдө, чогулуш залдарында жайгаштырууга мүмкүнчүлүк бар. Жумушчу орун менен бирге офистин да мобилдүүлүгү. Ал эми пакеттер деген бул сигналды өтө тыкандык менен берүү үчүн чоң маалымат пакеттеринен түзүлгөн маалыматтын кичинекей бүлүктөрү. Блоктордун ортосундагы байланышты орнотууну баштайлы. Компьютердик тармак, гипертекст, веб-барактар, локалдык тармак жана интернет. Гипертекст бул башка документтерге шилтемелерди камтыган текст. Веб-баракчалар тексттен тышкары атайын форматтоо буйруктарын жана камтылган объекттерди камтыган электрондук документ. Ал эми интернет көптөгөн жергиликтүү, регионалдык жана корпоративдик тармактарды бириктирген жана ондогон миллион компьютерлерди камтыган глобалдык компьютердик тармак. Ал эми компьютердик тармак болсо бир имаратта же бир эле курулушта орнотулган компьютерлерди туташтыруучу тармак. Локалдык тармак ар кандай маалымат каражаттарын колдонбостон тармакта компьютерлердин ортосунда маалымат алмашууну камсыз кылган компьютерлердин жана ар кандай жабдыктардын жыйындысы. Эми төмөндөгүлөрдү эстеп калсак. Локалдык тармак өзүнө бир нече компьютерлерди бириктирет жана колдонуучуларды компьютердин ресурстарын, ошондой эле тармакка кошулган перифериялык түзүлүштөрдү бирге колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Эстеп калгыла, глобалдык тармак бул алыскы аралыктарда компьютерлерди бириктирүү. Регионалдык тармак бул бир региондун ичиндеги компьютерди байланыштыруу жолу. Корпоративдик тармак болсо бул бир уюмдун ичиндеги компьютерлерди бириктирүү. Ошондой эле IP дарек деген бул интернет тармагына кошулган ар бир түзүлүшкө ыйгарылган атайын номер. DNS бул сайттын аттарын IP даректи которуучу сервис. URL бул сайттын универсалдуу көрсөткүчү, эстеп калууга жеңил дарек. Интернет бири-бири менен жалпы тармак аркылуу биригишкен компьютерлердин жана серверлердин группасы. World Wide Web 3W интернеттеги эң популярдуу кызмат, ошондой эле дүйнөлүк желе деп да аталат. Серверлер бул берилиштерди жөнөтүп жана суроо талаптарга жооп берип турган кубаттуу компьютерлер. Оптикалык була кабель бул маалыматты берүү үчүн жарык колдонулган атайын кабелдер. Wi-Fi бул берүү толкундарды колдонуп санариптик сигналды берүү ыкмасы. Жана ушуну жана жогоруда айтылгандарды эстеп калгыла. Сабагыбыз ушуну менен аяктады. Саламатта калгыла.